Бул видеодо 15-20 жылга жашарта турган крем жөнүндө айтылат. Окумуштуу Айзада жараткан Goji Cream тууралуу видео 2023 жылдын 22 ноябрында Facebook'тагы Arafrut баракчасына чыккан. Checkit Media бул маалыматты текшерип көрдү. Arafrut аккаунт аталган видеодо 24 kg басылмасынын тасмаларын колдонгон. Андагы журналист кыз Гүлмира Маканбай кызы 24 kg редакциясынын кабарчысы. Чынында журналист 2023 жылдын 16 июнунда Бетмай тууралуу эмес президенттин Москвага барган сапары жөнүндө айтып берген. Сыягы ушул себептен гана региондогу өлкөлөрдө өлбөс полк акциясы жакшы жайылган окшойт. Ал эми Бетмайды жарнамалагандар бул тасманын кадрларын колдонушкан. Видеодо 4 айымдын жаш курагы менен бирге Goji Cream косметикалык каражатын колдонгонго чейин жана кийинки сүрөттөрү камтылган. Алар Айзада Динара Ализаде, Фаиза Рахимова, Ляля Аббасова. Яндекс картинки сүрөттөрдү издөө инструменттеринин жардамы аркылуу видеодогу Фаиза Рахимованын чыныгы аты жөнү Жанова Айтгүл Ильясовна экенин аныкталды. Анын Facebook'тагы баракчасындагы маалыматка таянсак, Айтгүл 59 жашта. Ал эми видеодо 52 жашта экени белгиленген. Ал эми Ляля Аббасова аттуу айым тууралуу интернет айдыңында маалымат жок. Ал эми Facebook социалдык тармагында Динара Ализаде деген ысым менен тасмада айтылган айым эмес башка адамды көрүүгө болот. Айтсак, Goji Cream адамдарды 15-20 жашка жашартары тууралуу дүйнөлүк косметикада жана ишенимдүү булактарда маалыматтар жок. Дерматолог дарыгерлердин айтымында беттеги буручтарга каршы косметикалык каражаттар теринин үстүңкү катмарынын гана таасирин тийгизгендиктен жетиштүү эффект болбойт. 2015 жылы Stiftung Warentest товарлардын сапатын изилдөө фонду теридеги буручка каршы колдонгон 9 бет майга изилдөө жүргүзүп, алардын таасири дээрлик жок экенин билдирген. Жыйынтык далилденген жок. Arafrut баракчасы 24 kg редакциясынын видеосун өзгөртүп, аны маалымат берүүчү булак катары колдонгон. Stiftung Warentest фонду буручка каршы бет майлардын эффективдүүлүгү жок экенин тастыктаган.